Биздин муундун балдары кинодон Жан-Клод Ван Дам, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггерди көргөндө алардын дене түзүлүштөрүнөн суктанып, менин да булчугум ушундай болсо экен дегендер миңдеген, миллиондогон жаштар бар болчу. Бүгүн так ошондой кыялды ишке ашырган Кыргыз Республикасынын бодибилдинг боюнча чемпиону Эмиль Надырбаев менен таанышабыз. Анда эмесе кеттик. Эрди калың көзүңкүр, эр мүнөзү көрүндү. Кең көкүрөк жайык төш, аркасы кең асты кууш, айбаты катуу заар жүз, билбей турган өлүмдү, пил мүнөзү көрүндү. Жолборс моюн, жоон билек, жооруну калың таш жүрөк. Бул кадимки Манастагы баатырдын келбети. Ар бир элде ушундай адам сапаты, анын күчү, дене түзүлүшүнүн өзгөчөлүктөрү бааланат. Кандай адам болбосун, табияттан сулуулукту, көркөмдүктү эңсейт. Кыргызстан да бүткүл дүйнөдөн артта калбай, бул спорттун түрү боюнча көптөгөн мелдештерди өткөрүп, күндөн күнгө бодибилдинг менен кызыккан адамдар көбөйүүдө. Алардын бири Эмиль Надырбаев. Эмиль 19 жашынан бери бодибилдинг менен машыгып, 10 жыл ичинде өзүнүн чеберчилигин өстүрүп, бүгүнкү күндө өлкөбүздүн чемпиону болууга жетишти. Бул чемпиондук оңой эмес жолун кандай өткөнү жөнүндө мындан ары көрүңүздөр. Ассаламу алейкум, Эмиль. Алейкум салам. Кандайсың? Жакшы. Денсаулык жакшыбы? Жакшы болот. Салам Кыргызстан. Эмиль, бүгүн сага конокко келдик. Бүгүн бодибилдинг деген эмне, булчуңдарды кандай иштеш керек, ошонун баарын үйрөнөлү деп келдик. Үйрөтүп бересиң да? Макул, үйрөтүп берем. Бүгүнкү күн тартип боюнча кайсы көнүгүүлөр жасайбыз? Бүгүнкү күн тартип боюнча буттун көнүгүүсүн көрсөтүп берем. Эң биринчи булчуңдарды жибитип алыш керек экен да. Бул жактан бир 15 мүнөт булчуңдарды жибитебиз. Анан бул жактан отуруп туруп штанга менен ошо көнүгүүнү көрсөтүп берем. Анда баштап көрөлүк, Приседание деп коет да орусчасы. Отуруп туруу, Отуруп туруу да. штанга менен. Базовый көнүгүү. Ошондо силер баштаганда кайсы салмак менен баштайсыңар? Биринчи кирифтин өзү менен разминка кылабыз. Азыр бул жерде 60 кг да. Бул дер 60 кг деле разминка келет азыр. Акырындан көбөйтөбүз да, как пирамида чыгат өдөбүз. Бул көнүгүүнүн туура ыкмасын бизге көрсөтүп берсеңиз. Азыр. Бут мындай шири болуш керек, могу параллель туруш керек да мындай. Могу тизе мондай алдыга чыгып кетпеш керек, анда травма алып каласыңар. Ошон үчүн мына башмактан чыкпаш керек тизе, аркага туруш керек мындай постоянно. Достор, мына өзүңөр билгендей, мен ар дайым биздин спортчулар менен ар кайсы ыкмаларды, ар кайсы көнүгүүлөрдү чогуу жасаганга аракет кылам. Мен дагы Эмиль көрсөткөндөй, бул штанга менен отуруп туруунун көнүгүүсүн көрөлү, Сиз комментарий берип туруңуз, туура кылып атамбы же туура эмес кылып атамбы? Ооба, жасай көрсөтүп берем. Буттун тизе башмактан чыгып кетет, кичине аркарак отур. Арка жакка отуруш керек да мындай. Вот, эми туура болду. Дем алуусу кандай болуш керек ошондо? Мына турганда дем чыгарасың да. И ылдый отур полго чейин. Ошондо качество жакшы болот да. Негизи бул көнүгүүдөн адамдар көп жаракат алабы? Бул көнүгүүдөн жаракат алат, туура эмес жасаса. Азыр көрсөтүп бербедимби? Могу туура эмес отуруп, могу ал жака эткенде, мөдө связка сухожилие үзүлүп кетиши мүмкүн да. Чоң салмактан. Чоң салмактан. Туура эмес алып калса, штанга монда басып калышы мүмкүн. Же белин ортого мындай отуруп тура албай калат да, анан күч келип калат белине. Мындай. Бул куурта болот экенсиңер, бул эмне үчүн? Жүгүндөр мындай үстүнөн кармап турат да мындай. Катуу кармап, мындай грыжа чыгып кетпеш үчүн. Жаракат албаш. Жаракат албаш үчүн курта алабыз ушундай. Оор беске киргенде. Достор, мына салмак оорлогон сайын ушундай кур кыйбаш керек экен, белди жаракат кылбаш үчүн. Азыр болсо, биякта 100 кг экен. Биз да көтөрүп көрөлү аракет кылып.
мага 5-6 жолу эле жетиштүү окшойт. Эмил, менин байкашым боюнча бизде бул спортко мурун анча көп көңүл бурбаса, азыр болсо элдер бул спорт менен абдан кызыгып башташты да. Анан мунун эң башка себеби эмнеде деп ойлойсуз? Бул спорт башында мен окууну бүтүп келгенде анча жок эле, өнүгө эле. Азыр сен айткандай көп болуп атат. Залдар ачылып дегендей фитнес залдар. Ал эми бизден башта может кыргыз балдардан жок чыгар. Мен өз башта келгенде бир Нурлан Ажыбаев деген тренерим бар болчу. Шербек тренерим. Мен ошолорду эле көрчүм да башта. Андан кийин экинчи, алар биринчи партияга экинчи биз болуп атабыз. Андан кийин окуучулардын ушулар. Эми ошо биз эле кыргыз балдардан эле ушундай бой жүзгөн чыкса болот экен деген эмеде ойдо балдар машыгып атышат да. Башта жок, бул болбойт, бул кинодон эле көрдүбүз. Кинодон эле көрчү да мондай жакшы форманычы. Эми чындыгына келгенде биздин кыргыз балдар деле жасап ушундай жакшы ийгиликтерге жетип атабыз да. Демек, жашоодо муну чындыкка айландырса болот экен да? Жашоодон чындыкка айланса болот да. Эмарк строй курган батирлер бул жаңы коммуникациялар, заманбап жабдыктар жана технологиялар, ыңгайлуу планировка жана кенен аян. Үнү чыкпаган лифттер, ыңгайлуу шарттары бар жана кайтарылуучу территория. Тышкы жарыктар жана фасадты жылуулоо. Кичинекей балдар ойноочу аян. Автомашина коюучу жай. Өнүккөн инфраструктура. Коопсуздук. Биз сиздер үчүн жана сиздин балдарыңыз үчүн сапаттуу үйлөрдү курабыз. Мен ишим болгондон кийин мен өзүм залым бар. Бул жака машыгуу залым. Ушундай аз бул форду өзүм машыгам. Бул жакта удобствосы жакшы. Могу беговой велосипеддер шага келип машыгып турам. Өзүмдө кичинекей залым бар, анда беговой эмелер жок да. Демек, ушу спорт менен да байланыштуу чакан бизнес ачып атпырсың да? Ооба, кичинекей бизнес бар. Сен бул бодибилдинг менен машыкканың канча болду? Мен негизи өзүм билгендей мурун жазат жүрчүмүн, көп нерселерди туура эмес кылчу экенмин. Азыр Эмил байке менен келип экинчи ай кетип атат. Жакшы өзгөрүүлөр бар. Ошол азыр бүгүн буттун өнүгүүсүн жасап жатабыз. Ассаламу алейкум жигиттер. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Жакшы. Менин атым Урмат. Мирбек. Мирбек? Бектур. Жигиттер, ушундай ысыкта өзүңөрдүн убактыңарды коротуп, тердеп, эмне кереги бар? Эми керек болгон үчүн кылып атабыз да негизи. Ушу спортту эмнеге тандадыңар? Эми баягы эле күмүш туткан кишилер да бар да. Бизде дагычы ошолорду көрүп баягы ушу спорттун бодибилдингдин чемпиондорун көрүп биз деле ошону болубуз келип ошон үчүн ушул спортко келдик. Сенин араңда балким спортко кызыкпаган досторуң бар болчу, тааныштарың бар болчу. Сенин жетишкендиктериңди көрүп туруп кызыккандар барбы? Ооба, эми жетишкендиктер болгондон кийин досторуң да кызыгып, баягы залга барам деп өздөрүнүн ой пикирин айтып, залга келебиз деген балдар көп буюрса. Ошолорго кичине болсо да биритке үлгү болуп атабыз деп. Ар дайым мондай билтти. Могу суставка байлап коюш керек да. Коропчу, шек болуп. Могу суставтарга күч келбейт. Оор эмес менен отуруп турганда. Бияк жылып кетиши мүмкүн, чоюлуп калышы мүмкүн. Бул сактайт. Ошону эстен чыгарып алалы. Силер могу машыгуудан тышкары, мисалы, бир жумада 5 жолу машыксаңар, ушундан тышкары кандай эс аласыңар? Кандай күч аласыңар башка нерседен? Машыккандан сырткары тоого барганды жакшы көрөм. Тоого Жаратылышка чыгып, шашлык жеп дегендей. Биз да бияктан туруп аябай сыймыктанып эметип атабыз. Анткени Кыргызда да ушундай балбан жигиттер чыкса, мындай көкүрөгүң жылып дегендей өлкөң үчүн намыстанып турат экенсиң. Буюрса ушу
Кыргызстанда бизде кыргыздардан башта бул спортто бодибилдингде башка улутта бар, орус улутунда бар. Ошо жа америкалыктар ушулардын спортто бодибилдинг, пауэрлифтинг. Анан быйыл биринчи жолу тарыхтабы? тарыхта биринчи жолу мен бодибилдинг боюнча утуп атам да. Судья эме жюрилер өздөрү айтышты. Эмил сен качанда бодибилдинг башталгандан бери Кыргызстанда биринчи жолу кыргыз бала сен уттуң. Абсолютный чемпион. Общий. Демек бул тарыхый окуя болуп тур да. Ошондой десек деле болот. Эмил, мына бул штанга менен отуруп туруу көнүгүүсүн бүтүрдүк. Эмкисине кайсыга өтөбүз? Эми бул жактан буттун атын иштейбиз. Эми кыргызчасы илип тартуу. Изгибание ног деп атат орусчасы. Бул булчуңдун аты кандай болот? Бул аканты Бицепс, бицепс деп атат. Мунун туура акмасын түшүндүрүп берсең. Бул туура акмасы азыр могу жатканда. Жасап атканда могу машыгып. Могу жакта кичине осторожно болуш керек да. Напрягать этип. Демек могу жерден токтотуш керек экен да, өдө жагынан, Эмил, могу биздин кээ бир жаштарда ушундай шарт жок да. Ушундай машыгуучу залга келип машыкканга. Бирок көңүлү болсо, машыкканга мүмкүнчүлүгү барбы алардын? Көңүлү болсо мүмкүнчүлүк табылат. Бизде залга, мына спорт залга келип 2 сааттан тренировка кылып койсо эчтеке деле болбойт. Сабакка иштесе, сабакка окусо студент болсо. Кечке маалы иштегендер ишине болсун, иштебегендер азыр интернет деген неме чыкты, ошого кирип отурча. Ушул жака келип 2 саатын спорт менен өткөрсө өзүнө эле плюс болот да. Бул кээ бир көнүгүүлөрдү балким үйдөн деле жасаса болот. Көрүп көнүгүүнү үйдөн жасаса болот. Мындай ажымайсыз этип, турун кылып, ошолорду үйдөн жасаса болот. Эшикке чыгып чуркап. Эшикке чыгып эртең менен чуркап, кечинде чуркап койсо пайда болот да, жүрөк жакшы болот. Мен айылда жасап жүргөндө 10-11 деп жүргөндө мен жанагы көш керек. Көш керек. Трактордун дөңгөлөктөрү болчу. Ошодон мен жыгачтан кылып алып, режим жасачумун да. Колго жаза алмай, Колго жаса алманы. Анан, может турам эмес түшүрүп алсам, жыгат сынып кетип, ушинтип кайра оңдоп, ушинтип жасап жүрчүмүн айылда. Бул жака келгенде студент болуп. Залга келгенде баары андай эски болчу, азыр булар жаңы чыкмады. Эски, бирок баары заводский да. Жазсаң бар тең болот, койсоң сынбайт. Ошондо уш жактан көрүп, кызыгып спортто жүрөбүз. Азыр башка көнүгүү өттүк. Азыр бутту түтмөй. Бут могу жак. Буттун алды иштейт. Анан эркин көрсөтсөң. Ошондо бутту өдө көтөрүшүбүз керек экен. Бут өдө көтөрүп, бул жерден кармап туруш керек. Биякта түздөш керекпи? Бияк түздөш керек. Эң үстүнкү чекитке жеткенде ошондо токтотушубуз керек. Токтотуп бир 5 секунд кармап туруш керек да. 6 секунд. Ошондо бут качественный болот, күчтүү да болот да. И формада жакшы чыгат. Булчуңдардын сапаты ошондо жакшы болот экен да? Сапаттуу болот да. Мына урматтуу достор, өзүңөр байкагандай, биякта эчтеке деле өзгөчөлүгү жок. Болгону 500 кг. Эмил, мына машыгып бүттүк. Машыгуума абдан жакты. Эми бир кичине өзүң жөнүндө айтып кетсең, салтыбыз боюнча биз балалык кандай өткөн, кайсы жерде төрөлгөнсүң, үй бүлөң кандай деген суроодон баштайбыз. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, Ош областына караштуу Кара-Балжай районунун Чалма деген айылынан төрөлгөм 1986 жылы. Атам шофер, апам бухгалтер. 6 тууганбыз. 6 туугандын 4-сүмүн. Айылда окуп жүргөндө эле спортко шыгым бар эле. Волейбол ойночумун, улак тартчумун, күрөшкө түшүп калчумун.
розыгрыш окууга тапшырып окуп жүргөндө анан ушундай залга кирип калдым, тренажерный залга. Кирсем аябай жакты мага. Ошокто машыгып турдум. Айылда мындай шарт жок эле. Мындай айылда чын айтканда трактордун дөңгөлөктөрүнөн жасап, ошоктон ичине машыгып жүрчүмүн. Арадан жылдар өттү. Машыктыруучум ушундай соревнованияга катышпайсыңбы деп ушинтип айтты. Андан кийин ошол убакта 2003-2004 баштадым. Ажыбаев Нурлан деген машыктыруучум болгон. Ошол бир 2 жыл машыкканда эле ушундай катыш соревнования деп бодибилдинг, пауэрлифтингке үйрөттү. Жакшы жасамай сайын место болбойт экен. Допустим, диетаны билбей калам. Камыр жебе деген жерден жеп алып, соревнование чыкканда мындай май болуп калат да дене. Мындай качество жок болуп калат, сызыктар жок болуп калып, бир 3-4 жолу ушундай утулуу ызасын тарттым. 2012-3 алганмын. Андан кийин 90го мен бирди алдым, Гарнасаев 100дөн бирди алды. Экөөбүз абсолютка чыкканда мен бутумда травмам бар эле, бут жасабай, ушу бутта качество жок болчу да. Ошондо мен 2-ни мага берди, бирди Гарнасаев алды. Абсолюткадан. Өзүм 90 вестен уттум. Андан кийин дагы тренер бутуңан утулуп калдың деп бутту приседать этип жана отуруп турбадык бүгүн көрсөткөндө. Ошондойду көп жасадым. Азыр сен айтып кеттиң, мен өзүмдүн бир кичи ушундай машыгуучу залым бар депчи. Ошол жөнүндө айтып берсең. Зал бар, чемпион машыгуу залы. Ал жакта мен өзүм тренермин. Анан ал жакта биздики чоң зал эмес, кичине зал, балдар машыгат. Ушу балдарга жакшы жардам тийсин деп мындай кимдер чемпион болсоңор бесплатный акча төлөбөй бекер заниматься этесиңер десем деп ушундай койгом да. Балдар ошого умтулуп чемпион болсок бекер болуп турбай деп ушундай келип заниматься этип өзүм үйрөтүп турам. Балдарым азыр жарымы эле бекер. Буюрса жакшы балдар чыгып атышат пауэрлифтингден, бодиден өзүм көрсөтөм. Эми балким сенин өзүнүн бир ойлоруң бар, өзүнүн айта турган сөздөрүң бар. Ошон үчүн сага эркин микрофон берели. Азыр бардык кыргызстандыктар көрүп атса керек. Мен айтып кетейин дегендерим ушу спортту колдоңуздар, ушу спортсмендер башка өлкөгө барып мелдештерге катышканда Кыргызстан жери жергөпсө кандай сонун спортсмендерге ар дайым мындай колдоо керек да. Баарыбыз колдосок спортсмендер жакшы ийгиликтерге жетет деген ойдомун. Ошондуктан баарыңыздар спорт менен машыгыңыздар, сергектешелі жашайлы, спортко салымыңызды кошолу. Эмил, бүгүнкү машыгуу үчүн жакшы маек куруп бергениң үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин башкы өнөктөш Эмарк курулуш компаниясынын атынан сага спортко кошкон салым үчүн могу грамотаны беребиз. Рахмат сага. Дагы батир алганга 50 000 сомдук сертификатты беребиз. Биздин башкы өнөктөш Эмарк курулуш компаниясы дени сак, улут, өнүккөн өлкө үчүн. Урматтуу достор, кыска эле жашообузду туура эмес нерселерге коротпой, андан көрөк ден соолугубузду чындап жакшы жашоого умтулалы. Баарыбыз дени сак, улут, өнүккөн өлкө деген урандын алдына биригели. Дени сак, улут, өнүккөн өлкө.